Туугандар, бүгүн саат кечки 10-до TikTok'то прямой эфирде мен англис тили сабагы боюнча биринчи сабакты өтөм жана кеңештерди айтам. Ошондой болсо дагы мен бир аз түшүнүк айта кетейин мына видеодочу. Баламды окутат элем, кызымды окутат элем, өзүм окуйт элем, англис тилине кызыгып жүрөм дегендер үчүн суроолорго жооп болот. Мисалы, мектепте канча окудук, офлайн, онлайн курстарга, англис тили курстарына катыштым, сабакка бардым. Университеттерде окудум, бирок жыйынтык жок, сүйлөп кете албадым, түшүнүп кете албадым дегендер үчүн эмне үчүн мындай болуп атат? Качан биз жыйынтыкка жетебиз? Кайсы курстар жакшы? Ушул курстар болобу мисалы дегендер үчүн жалпылай мен жооп берейин. Англис тилине кызык мисалы окуганда биз мектептерде, университеттерде же башка курстарда мындай да, рамкадан ичинде болгон сөздөрдү гана жаттайбыз дагы, анан ошол сөздөрдү баардык грамматикага, темага коюп эле курстар бүтөт да, анан акырында биз ойлогон жыйынтыкка жетпей калабыз. Ошол методикадан дагы сиздин дагы аракетиңизден дагы эмес, ошол методикадан дагы көз каранды, ошол курстан дагы көз каранды. Себеби ошол курста сиз көп нерсени түшүндүңүз, бирок жетиштүү практика кылбадыңыз, жетиштүү сөздөрдү жаттабадыңыз. Мисалы, мен мектепке барам келем, мен тамактанамын, мен үй бүлөмдү жакшы көрөмүн, мен футбол ойногонду жакшы көрөмүн, мен баскетболчу болгум келет. Ушул сыяктуу эле рамкадагы сөздөр менен эле бүт темаларды бүтүрүп коебуз да курстардачы, мектептерде, университеттердечи. Бул жетишсиз. Себеби англис тили биз үчүн өтө чужой да, себеби биз кичинекейибизден бери биз сөздөрдү уккан эмеспиз, үйрөнгөн эмеспиз, сүйлөгөн эмеспиз. Ошон үчүн бизге көп сөз керек, словардык запас көп болуш керек. Ошон үчүн бир тема өтөрдө, теманы өттүңүз, грамматика өтөргө көп сөз жатташыңыз керек. 50 сөз, 100 сөз ошол темага кошушуңуз керек. Ошол тема менен бышыктап, угуу кылып, listening кылып, YouTube'да ошол менен бышыктап, контексттери менен. Анан сиз ошол теманы даярдашыңыз керек. Анан кийинки темага өтүшүңүз керек. Эгер ошол темада ошол грамматика түшүнүктүү даяр болсоңуз, ушул сыяктуу нюанстар болот да. Тил үйрөнүүдөчү. Бул 2 айлык, 3 айлык курс эмес, болбош керек. 2 айда, 3 айда сиз эчтеке кыйратып деле үйрөнбөйсүз. Анан 1 айда сүйлөп берем, 2 айда сүйлөп берем, оңой методика бар, мындай методика бар дегендерге ишенбеңиздер. Ачык эле айтайын. Көптөрүнүн ою бизнес акча да. Анан алар деле мисалы сизди үйрөткүсү келет, прям неме кылыпчы, бирок алардын деле убакыты көп кетет, ага үчүн анан акча көп кетет да. Ошон үчүн арзан курстар болбойт. Эми бир аз акча кетет, көбүрөөк акча. Биз ошол мугалимдин убактысын көбүрөөк алып атабыз. Ошон үчүн бир аз көбүрөөк акча төлөсөңүз, мүмкүн мугалимдер жакшыраак үйрөтөт, башкача жандашуу менен. Эми кандай жандашыш керек бул тил үйрөнүүдө? Ошол суроого айтайын. Бир жыл убактыңыз кетет. Ошондо сиз ойлогон деңгээлге жетесиз. Ошондо сиз качан when we go to English speaking country, you will be able to talk with native speakers. Ошолор менен сиз сүйлөшүп кете аласыз. Качан сиз ошол англис тилде сүйлөгөн өлкөлөргө барганыңызда, Кытайга барасызбы, Америкага барасызбы, Европага барасызбы, Англияга барасызбы, кайсыл жакка барып барсаңыз азыр бүт жакта англис тили боюнча англис тилинде сүйлөшүшөт. Жана сиз ошолордун деңгээлинде сүйлөшүп түшүнүп кете аласыз. Эгер сиз ошол туура жандашсаңыз, ошо 1 жыл окушуңуз керек. 1 жыл, 7 ай, 8 ай. Бир жумада 5 жолу сабак болуш керек. Класста 2 саат, үй тапшырма 2 саат болуш керек. Жок дегенде 4 саат бир күндө бир сабак кылышыңыз керек. Ошондо результат болот. Анан мындай майын чыгара кылсаңыз, бардык нерсе жемишин берет деп ойлойм да. Мисалы, рамкадан чыкпаган сөздөр кайсылар булар? Төрөткана, мисалы, роддом, мен роддомго бардым. Мисалы үчүн I go to maternity hospital. Ушинтип сүйлөшүбүз керек да. Анан кийин мен кайненемди жакшы көрөм депчи, мисалы I love mother-in-law, father-in-law, кайнатамды жакшы көрөм. Ушундай рамкадан чыкпаган, бизге тааныш болбогон башка сөздөрдү көп жатташыбыз керек. Биз адатта окшош эле сөздөр менен курсту жыйынтыктайт да, көп курстардачы. Андай болбош керек. Мына ушулар менен мен бөлүшөм эфирде, анан кийин to be менен бөлүшөм. To be бул англис тилиндеги эң маанилүү фундамент, база. To be жок, бул англис тилинин сүйлөм мааниси жок. To be кандай ошол? Бул этиш да, бул жардамчы этиш. Негизги этиш бар. Мисалы, окудум, келдим, чай ичтим, сүйдүм, кыймыл аракетти билдирген этиш. Бул жардамчы этиш. Бул жардамчы этиш auxiliary verb. To be бул
сүйлөмдөгү маанини билдирет дагы. Сиздин ким экениңизди, сиздин кандай абалда экениңизди, сизди каерде экениңизди түшүндүрүүчү бул грамматика да. Мисалы мен мугалиммин, I'm a teacher. M бот, M да бул to be M. Эмне үчүн M? Себеби бул ушундай формуласын коебуз да. M деген. Мен мугалиммин, мин мүчөсү бул to be. Алар окуучулар. Буда да to be колдонулат, бирок are менен колдонулат да, ушул сыяктуу. Анан кийин мен мектептемин, мин мүчөсү бул to be'ге кирет. Ушуну көрдүңүзбү? Мен мектепте десем болсо болбой калат. To be жок, этиш жок, любой этиш жок, бул англис тилинде сүйлөм жок. Мааниге жок. Качан гана приказ бергениңизде эле бул бир сүйлөм болуп калбайсызбы? Otur, sit down, stand up, tour, мисалы read and speak дегенде эле бул бир сөздөн дагы сүйлөм түзүлөт го. Приказ болбосо эле бул ушундай башка to be жок сүйлөм болбойт. Ушул сыяктуу бизде көп нюанстарды айтамын. Эфирди күтүңүз. Мен каалайт элем англис тилин окугандардын көбү эле результат алып, чет жактарда жакшы жерде иштеп, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүшсүн. Эмне үчүн? Мисалы медицинада боюнча дагы канчалаган ооруларга шифа таап, операциялар ошол Индияда болуп атат. Себеби ал жактагы индус врачтар, көп ачылыштар, илимилер бул англис тилинде болгону үчүн орусча которулуп, пока бизге жетип келгени үчүн биз кеч калабыз да. Россия кеч калат, мисалы Америка, Турция, жанагы ошол бүт өнүккөн бүт ачылыштар бул англис тилинде. Ошон үчүн биз үйлөнүшүбүз керек бул тилди. Эгер алдыга жылгыбыз келсечи, мен өзүм деле азыр advanced жогорку деңгээлге жетпесем дагы деле үйрөнүп келемин. Бул ушундай узак процесс болот, чыдаш керек. Оңой окуат жок, анан тез үйрөтүп беремин, мындай оңой методика бар дегенге ишенбеңиздер. Оңой нерсе жок, ошо 7 ай 1 жыл убактыңызды талап кылат. Ошого аракеттенсеңиз, биз өмүр бою бул калат билимчи. Мисалы бир адам аябай жакшы сүйлөйт, жакшы билими бар, ал адамга барып келчи, мага ушул сатчы билим десеңиз, ал сата албайт сизгечи. Сиз канча миллион сомго дагы ал билимин ала албайсыз. Сиз убакыт кетиресиз, аркасынан чуркайсыз, аракет кыласыз, окуйсуз, ошондон анан билим келет. Бул акчага сатылбаган ушундай нерсе да булчу. Эфирде күтүңүз, биз эфирге чыгабыз буюрса. Рахмат чоң.